чакырым алыс жайгашкан Мурасордо конушунун түптөлгөнүнө быйыл 20 жыл болду. Бул маареке алкагында жергиликтүүлөр үчүн жаңы курулган сейилбак расмий түрдө пайдаланууга берилди. Жалпы аянты 1,12 гектарды түзгөн бак заманбап шартта жасалган. Анда жөө жүрүүчү жолдор, кичи футбол жана балдар аянтчасы, жайкы сахна, спорт аянтчасы, арена, гүлзарларды куруу жана жакшыртуу, ошондой эле жашылдандыруу иштери камтылган. Андан тышкары жашылдандыруу үчүн автоматтык сугаруу системасы жана заманбап жарыктандыруулар орнотулган. Тургундардын коопсуздугун камсыздоо максатында видео көзөмөл камералары да коюлду. Гүл бакчаны биз өткөн жылы куруп баштаганбыз. Жалпы аянты 1 гектар 2 сотка бул жакта. Бул Мурасордо конушунда 3 жылдан бери белгилей кетсек, өзгөчө көңүл бурулуп жатат. 1 ай мурун бул жакта биз бала бакча дагы ачканбыз. 280 орунду бала бакча, бирок жаңы ыкма менен биз деген жанагы кроваттарды санын көбөйтүү менен азыркы тапта 500 балага шарт түзгөнбүз. Мындан бир топ жыл мурун Эентала айрым жерлерде гана жаңыдан салынып жаткан турак жайлары бар Мурасордо конушу учурда 10 000 калкы бар айылга айланып, быйыл конуштун 20 жылдыгы белгиленүүдө. Майрамдык салтанаттуу турлай мында боз үйлөр тегилип, жалпы журт үчүн ак дастаркон жайылды. Мындан тышкары маареке ырби салттуу оюндар менен коштолду. Мен ушул жерге келгенде 3 эле үй бар эле. Ушул Мурасордого аябагандай салым чоң. Ушул 19 ковидке чейин жаң талашып иштедим. Ошондон кийин андесолукка карап неметпей калдым. Бирок аябай жакшы да, биздин баягы жүгүргөнүбүз менен мектебибиз бүтүп калды, детсадыбыз бүтүп калды, жолдорубуз бүтүп калды. Көп конуштарга караганда биз шаар тибиндебиз. Мына бизде Кыштабаев Кайрат деген балабыз мынагы Мурасордонун кире беришине белги тургузуп койду. Мурасордо деген бөлөк жактан кишилер келет. Адамдын деле аттары бар, баланча түкүнчө деген. Ошол алыстан келген меймандар бул кайсыл айыл деп истеп ар кимден сурабасын деп тургузуп койду. Биз бактылуубуз. Ушундай жигиттер биздин Мурасордобузда көп. Мурасордого келип жашаганыбызга мынакей өзүбүз келип жашаганыбызга 15 жыл болду. Түптөлүп ушул жерди түптөп бизге баягы мамлекеттик жумушта иштегендерге бөлүп берилген жерде бул. Анан келген мезгилибизде мына 20 жыл болуптур. 20 жыл мурда бул жерибиз турганда адам бою тикенек болчу. Мына ушул 20 жыл ичинде Кудайга шүгүр айылыбыз мына шаарга айланып сонун болуп калды. Буга чейин аталган конушта бир катар көйгөйлүү маселелер болуп келген болсо, жергиликтүү калктын талабы жана мындагы активисттердин аракети менен четинен чечилип келүүдө. Быйыл эгемендүүлүк күнүнө карата 500дөн ашуун балага ылайыкталган бала бакча пайдаланууга берилип, муктаждык жоюлду. Ал эми 2023-жылы 900гө чукул окуучуга ылайыкталган заманбап мектеп жаңыдан курулуп, пайдаланууга берилген. Биз аябай кубанычтабыз. Себеби мындан 4-5 жыл мурун бала бакча эмес, сквер эмес, мектебибиз эмес, жолубуз элементарно оңдолгон эмес да. Батка кечип жүргөн кез болчу. Мына ушул көйгөйлүү маселелердин бардыгын ушул регион телеканал аркылуу биз чагылдырып, тиешелүү өкмөт өкүлдөрүнө жеткирип, чагылдырып турду да. Бүгүнкү күндө мен сүйүнөм, жыйынтык болуп, мына биз көптөн күткөн нерселердин бардыгы курулуп аткандыгы. Бүгүн ошол 20 жылдык менен биргеликте ушул сквердин да ачылыш болоюн деп турат буюрса. Мен айтат элем, ар бир жаран, ушул биздин шаарыбыз болобу, айылыбыз болобу, бизге өкмөт эмне кылат, мамлекет эмне кылат деп отура бербестен, мына сиздер дагы ошол кичинеден болсо дагы салым кошсоңуздар болот. Биз ошентип өнүгөбүз деп айтат элем. Анан эми бул Стелланын дагы ушул элибиздин келечеги үчүн, ушул бир баягы кыргызда сөз бар да, эшигин көрүп босогосун көрүп төрүнөт дегендей. Ансыгандай мына ушул Стелланы койду. Бирок муну менен Мурасордо конушунда көйгөйлүү маселе жок дегендик эмес. Калктын жашоо шартын жакшыртуу жана коопсуздугун камсыздоо максатында дагы чечүүчү маселелер көп. Учурунда курулуп калган айрым иштер бар, бирок алар толук кандуу ишке ашкан эмес. Дренаж маселеси, мисалы деген бизде мына Мурасордо конушун курчап турган көлдөр бар да. Ошо көлдөрдүн эсебинен баягы сырес болуп, анан суулар тейип чыгат. Анан ошого деген мамлекет тарабынан где-то бир 12 миллион тегерегин акча бөлүнгөн. Ошо бөлүнгөн акчага жабык дренажды куруш керек эле. Бир кварталга курган, ал квартал 1 жыл турду бүтпөй, анан кийин экинчи квартал, үчүнчү квартал до сих пор дагы деле бүтө элек.
ал ишчи. Андан чыкаркысы бизге деген жанандай мини поле деп коет, балдар ойночу спорттук площадкасы. Мындан 2-3 жыл мурун курулган. Ага өзүм дагы салым кошком. Бирок тилекке каршы аны деген мектептин ичине куруп койгондуктан бүгүнкү күндө эч ким баланска албайт. Белгилей кетсек, Мурас Ордо конушу 2005-жылы негизделген. Учурда мында 10 миңге чукул калк жашайт. Нурзада Сыдыкова, Кудайкал Сомуралиев, Регион, Бишкек.